1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү бул кыргыз элинин тарыхындагы көтөрүлүштөрдүн туу чокусу болуп эсептелет да. Кыргыз элинин тарыхында мындай боштондук көтөрүлүшү ошол мезгилге чейин эч убакта болгон эмес. Мына ошол колониалдык доордо бул көтөрүлүш бекер жеринен, жөнөкөй эле жерден чыккан эмес. Мунун көптөгөн өбөлгө себептери, шылтоосу бар да. 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап кыргыз жергеси акырындап Россия империясынын колониясына айлана баштаган да. Мына 1855 жыл, 1916 жылдардын аралыгында кыргыз эли таза типтеги колонияга айланган. Башкача айтканда, Россия империясынын толук кандуу саясий, экономикалык жактан алып караганда колониясы катары эсептелип калган да. Мына ошол мезгилдерде Россия империясынын кыргыз жергесине 5 агым менен бул жака переселенцы көчүп келгендер болгон да. Мына биринчи келгиндер 1868 жылы келе баштаган.